Саламатсыздар, урматтуу толук телекөрөрмандар. Назарыңыздарда адаттагыдай эле актуалдуу маек программасы. Ошентип бүгүн жалпыбызга жакшы маалым болгондой өлкө боюнча эл жана турак жай фондусунун каттоо өнөктүгү башталды. Бул өнөктүк апрелдин 3-үнө чейин болмокчу. Эгерде эске салсак, бир аз тарыхка кайрылып эске сала турган болсок, ушул Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүнө жетишкенден бери ушул өнөктүк 3-үнчү жолу өткөрүлүп атат. Биринчisi 1999 жылы өткөрүлүп, анын жыйынтыктарында ушул Кыргызстанда 4.700.000 калктын бар экендиги белгилүү болгон. Кийинкиси туура 10 жылдан кийин тагыраагы 2009 жылы өткөрүлүп, мунун жыйынтыктары менен өлкөдө 500.300.000 эл бар экендиги белгилүү болгон. Ал эми 3-үнчү эл каттоону 2020 жылга пландалган, бирок өзүбүздөргө жакшы белгилүү болгондой дүйнө жүзүндө коронавирус пандемиясы каттанган, бул иш-чараны убактылуу жылдыра турууга туура келген. Анын убактысы мына ушул бүгүнкү белгиленип, бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында эл каттоо иш-чарасы башталды. Мына ушул иш-чара өлкөдө кандай башталды? Ошонун ичинде биздин Тооло облусубузда эмне аткарылды, эмнелер болуп атат? Мына ушуну билүү максатында биз бүгүнкү актуалдуу маек программасына улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Шокенов Бактыбек Кубанычбековичти жана Нарын облустук статистика башкармасынын башчысы Жаки Билимбек Дүйшеновичти чакырганбыз. Студиябызга кош келипсиздер. Чын эле бүгүн ушул өлкөдө мындай бир өтө маанилүү окуялардын бири болду. Демек, буга биздин Кыргызстандын бирөөсү да кайда эмес. Ошондуктан Бактыбек мырза ушул жалпы өлкө боюнча ушул өнөктүккө даярдыктар кандай болду? Адегенде кепти ушул нерседен баштасак. Саламатсыздарбы? Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарына ылайык 2016 жылы Бишкекте өткөн КМШ мамлекеттеринин жетекчилеринин саммитинин сунуштарына ылайык ушу 2019-21 жылдардын тегерегинде эл жана турак жай фондунун каттоону өткөрүү сунушталган. Эл жана турак жай фондунун каттоо негизи көпчүлүк мамлекеттерде бир 10 жылда бир боло турган бир мамлекеттик маанилүү чоң бир иш-чара деп айтсам болот. Анан биз Кыргыз мамлекети 2020 жылга, жогоруда айтылгандай 20 жылга даярдык көрүп өткөргөн аткан болчубуз. Анан пандемия болуп калып токтоп калган. Эми 2021 жылы 22 октябрда министрлер кабинетинин 228 токтому кабыл алынып, 2022 жылдын 25 мартынан 3 апрелине чейин эл жана турак жай фондунун каттоону өткөрүү белгиленген. Эл жана турак жай фондунун каттоону негизи бир 3 этапка бөлүп карасак болот да. Бул даярдык көрүү этабы, каттоонун өзү жана андан кийинки маалыматтарды таркатуу этабы деп. Анан сиздин сурооңузга мен жанагы даярдык көрүү кандай болду деген. Бул баягы сөз менен айтылган менен бул эң оор, эң көп энергияны талап кылган, иш-чараны талап кылган иш-чара болуп эсептелет. Бул жерде методологиялыктар иш-чара, нормативдик укуктук актыларды даярдоо, кадрларды окутуу, кадрларды кабыл алуу, жеринде жергиликтүү бийлик органдары менен ошол каттоо персоналдарына имараттарды, башка мебель, башка каттоону өткөрө турган шаймандарды даярдоо иштери жүргүзүлөт. Эми мен бүгүнкү күнгө, мына бүгүн 25 март болуп, эл жана турак жай фондунун каттоого өттүк деп эсептесем болот. Экинчи этабына буга чейинки этап республикалык деңгээлде, ошондой эле мына облустук деңгээлде өзүнүн деңгээлинде иш жүргүзүлдү десем болот. Каттоону өткөрүү бул мамлекеттик жана айтып өткөндөй чоң маанидеги иш-чара. Республикалык штаб түзүлгөн, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожош баштаган. Ошондой эле комиссиялар бардык облустарда, райондордо, айыл өкмөттөргө чейин түзүлүп, тиешелүү деңгээлде иштер жүргүзүлдү. Республика боюнча айта турган болсом 506 координаторлор, 2556 инструктор, контролерлор, 24837 каттоочулар кабыл алынып, тандалып, алардын баары окутулуп, бүгүнкү күндөн баштап ишке кирип, каттоону баштады. Бул
мен айта кетүүчү нерсе бул сиз жана жогоруда айткандай эгемендүү мамлекет болгондон кийинки 3-чү жолу эл жана турак жай фондунун каттоо болуп атат. Өткөн 2 каттоодон өзгөчөлөнүгү быйылкы жылы биз замандан артта калбай санариптештирүү заманы болуп аткандыктан биз электрондук форматта эл жана турак жай фондунун каттоонун өткөрүүнү чечим кабыл алып, башка мамлекеттерден айырмачылыгы биз азыр жанагы кадимки эле мобилдик телефондор аркылуу өткөрөлдү деп чечип кабыл алып, азыр каттоого аттандык. Ал жерде тиркеме деп коет, Android 5тен кем эмес болуш керек. Ошонун баарын шарттары ылайык келип, каттоону баштадык, ишеничтүү баштадык десем айта алам. Облуста дагы биз билгенден бир топ дайрыктар көрүлдү да. Эми ушул биринчи этап дайрык болсо, биз дагы ошол облуста дайрыктар туурасында дагы маалымат алып койсок ашык кылбыз. Эмне айтар элеңиз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизден Нарын облустук статистика башкармалыгы тарабынан ушул эл жана турак жай фондунун каттоого даярдык көрүү боюнча кызматкерлерди алдык. 22 координатор, 113 инструктор, 1097 каттоочу алдык. Бүгүнгө толук даяр болуп, мына бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой эл жана турак жай фондунун каттоону баштадык. Көчөгүнү мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой баардык иш-чара өттү. Облустун Сабыркул Абазовичтин демилгеси менен шаарынын мэри, ушундай эле рай администрация акими менен биргеликте площадта иш-чараны өттүк. Көчөгүнү старт алып, бүгүн толук кандуу ишти баштадык. Анан ушул иш-чара албетте калкыбыздын көпчүлүк бөлүгүнө мындай түшүнүктүү болгону менен айрымда бөлүктөр бар, катмалар бар. Ушул эл каттоо эмне берет деген суроонун тегерегинде ой жүргөндөр бар да. Сиздердин пикириңиздерде ушул эл каттоо өлкө үчүн эмне берет? Бул сиз берген суроону көпчүлүк адамдар да берет да. Анан бул жанагы мен айтып өткөндөй 10 жылда боло турган бир маанилүү иш-чара болгондуктан бул эл каттоонун жыйынтыгы менен ошол эле райондук деңгээлдеби, өлкөнүн деңгээлиндеби кийинки социалдык, экономикалык өбөлгөгө шарт түзө турган бир маалыматтарды жыйынтыктап алабыз да. Мындай жөнөкөй тил менен айтсам, мисалы бир региондо канча эл жашайт, мисалы ошол жерге мектеп керекпи же бала бакча керекпи, жана башка чоң стратегиялык маанилүүдөгү чечимдерди кабыл алсак болот. Эмне үчүн 10 жылда бир өткөрүлүп ал десек суроо болсо болот. Эми эл каттоонун күнүндө деле статистикалык маалыматтарда күнүмдүк убактылуу туруктуу чогулткан маалыматтар бар, бирок баягы көп нерселерди, мисалы этнолингвистикалык маалыматтарды ушул гана эл жана турак жай фондунун каттоосунун негизинде жыйнап ала алабыз да. Анан жанагы сиздер суроо бергенде болуп мааниси, максаты бул мамлекет үчүн эң чоң деп эсептейм да. Урматтуу биздин көрөрмандар, эгерде сиздердин ушул бүгүнкү биздин студиянын меймандары сурооңуздар болсо, адаттагыдай эле өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүнүп турган WhatsApp байланышы аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биз колдон келишинче берилген суроолорго жооп алууга аракеттенебиз. Ошол учурда дароо эле эскертип кетели, суроолор текст түрүндө берилет. Ал эми звоноктор болсо кабыл алынбайт. Ушундагы эсиңиздер алып койсоңуздар, дагы бир өтүнүч, ушул өзүңүздөрдүн даректи ат жөнүңүздөрдү толугураак билдирсеңиздер, биз сиздерге тереңин ачыктап этелик. Билимбек мырза, мына бүгүн Кудай буйрса облус борбору Нарын шаарында биздин чыгармачылык топ сиздердин кызматкерлер менен биргеликте ушул эл каттоонун жүрүшүнө назар салып байкап көрдүк. Биздин көз карашта ушул өдөктүк Нарын жергесинде шыдыр башталгансыз да. Бирок ошол эле учурда Нарын облусундагы жалпыга жакшы белгилүү айылдар бар, калктуу чаган калктуу пункттар бар, кыштоолор бар, баары тең баягы алыс көрөндөрдө, мисалы үчүн Аксай, Арпа, Орто Сырт жана көрөндөрдө мына ушул калктар бар да. Эми ошолорду каттоо кандай тартипте жүрмөкчү? Себеби аякта интернет байланыштары кээ бир жерде бар, кээ бир жерде жок. Ушул жаатта эмне айтардыңыз? Бул боюнча мен толук маалымат бере кетейин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой алыскы зоналарды, алыс көрөндөрдү, Аксай өрөөнүн Арпа, ошондой эле Миңгуш, Кабак,
мындай өрөөндөргө Кудай буюрса 23 апрелден 2 майга чейин жүрөт. Бул боюнча дагы толук даярбыз. Бардык маселелерибиз чечилген, кызматкерлерибиз даяр. Азыр ошо аякка техника каттабагандыктан мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына кар азыркы учурда кар оор болуп түшүп, Торгар, Аксай жака каттоо мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошон үчүн жана 23 апрелден 2 майга чейин коюлган да. Анан телефон аркылуу интернет жок, байланыш болсо, биз мобилдик тиркемеге түшүрүп, анан телефон тарткан жерден алып келип серверге түшүрсөк болот да. Ушунун баары тең 3 апрелде бүтөт, даже кийинки мөөнөттө белгиленди. Жок, 3 апрелде бүтөт, толук кандуу бүтөт. Дегел өлкө боюнча дегел бизде нарында эмес, өлкөнүн кээ бир аймактарында да ушундай алыс көрөндөр бар да. Ошону сиздер тараптан, улуттук статистика комитети тарабынан, ошо жергиликтүү башкалыктарга кандай бир жардамдар берилеби, эмнелер болжолдолуп атат? Жанагы мен жогоруда айтып өткөн министрлер кабинетинин токтомунда так көрсөтүлгөндө, ал жерде негизги этап азыр 25 марттан 3 апрелге чейин болот. Андан сырткары жанагы кышкы убак болгон, кар түшкөндүгүнө байланыштуу каттоочу жетпей калбасын деп, аны 23 апрелден 2 майга чейин өткөрүүнү чечим кабыл алынган. Ал жерде токтомдун өзүндө да турат кайсы областтарда кайсы айылдар. Ал эми жана сиз айткан суроого жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, айыл өкмөттөрү ошо жерге каттоочунун барып келүүнүсүнө жана башка маселелердин баары уже чечилген да, чечилди деп чечип берилет. Бизге азыр WhatsApp аркылуу суроолор келип атат. Анын бири ушул өнөктүктүн ийгиликтүү өтүшүн каалаган экен, мамлекетибиз өнүгө өсөбесин. Ал эми улуттук статистика комитети төрагасынын орун басары Бакытка ишиндеги ийгиликтерди каалайбыз дейт. Дагы бир суроо келип атат көрөрманыбыздан. Аягы 172 күндөн бүткөн абонент экен. Эл каттоодо жетим жесирлерге кандай жардамдар берилет дейт. Менимче андай нерсе каралбаса керек. Биринчиден биринчи WhatsApp аркылуу жерген көрөрманга чоң рахмат. Республика боюнча ийгиликтүү өтсөк, бул бир эле адамга же бир эле районго керектүү маалымат эмес. Бул республика боюнча эң керектүү бир иш-чара, жана башында айтып өткөн ыраазылык билдирсебиз. Анан бул каттоонун мен ошо башка жерден да чыкканда телевидение, радиолордо суроолор берет. Ушундай жанагы сиз айткандай жанагы жетим жесирлерге жана башкаларга малымды каттайбы же мүлкүмө тиги машинамды каттайбы же болбосо пособиеге тиешеси барбы деп. Бул жерде каттоонун мааниси өзгөчөлүгү каттоодо бул купуялуулукту сактоо менен жана мен 3 этаптан турат деп едим. Азыр каттоо бүтсө, маалыматтардын баары жалпыланган гана түрдө таркатылат. Мисалы, бир айылдын, ал же райондунбу, же шаардынбы, же областтын маалыматтары гана чыгат. Ал жерде социалдык экономикалык өнүгүүгө байланышкан маалыматтар. Анан ал жерде маалыматтар таркатууда ал жерде асандыкы же үсөндүкү деген болбойт. Бул жерде биз жанагы суроолорго да, жанагы жетим жесирлерге, аныларга башка тиешеси жок малды да каттабайбыз. Биз элди каттайбыз, турак жайдын фондун каттайбыз, жалпыланган гана түрдө жыйынтыктар таратылып, анан ошо биз ошо иштеп чыгып таратуу статистика комитетине жүктөлгөндүктөн аларга биз купуялуулугун сактоого кепилдик беребиз. Аягы 918 миң бүткөн абонент сурап атат. Саламатсыздарбы дейт. Ушул суроо менимче мындай жүйөлүү суроо экен. Саламатсыздарбы дейт. Каттоочулар кайсы маалда келишет? Үй бүлө ээлери жумушка кеткенде кандай болуп калат? Дем алыш күндөрү келе берсе болобу дейт. Бул боюнча мен жооп бере кетейин. Бул туура суроо. Рахмат сизге. Бул боюнча биз бүгүн эртең менен дагы сүйлөшүлдү. Эртең мененки саат 8ден кечки саат 8ге чейин, обедте 12ден 1ге чейин кылдык. Анан 6дан кийин 8ге чейин толук кандуу бүт кызматкерлерибиз иштейт да. Мына ушул эл каттоо жана өзүңүздөр жогоруда белгилеп кеткендей, мурунку экөөсүнөн олуттуу айырмаланат дегенибиз бул жолку эл каттоо сөзсүз жанагы биздин өлкөдө жүрүп жаткан санариптештирүү
самалдын бир арыстарын колдоо менен өткөрүп атабыз да. Анан ошондон суроо болот. Мына биз бүгүн байкадык, ушу инструкторлор болобу, каттоо суроо антан колдорунда тиешелүү смартфондор, уюлдук телефондор бар экен, ошончо ноутбуктар бар экен да. Ушу техникалык жабдыгыбыз боюнча эмне айтасыңыздар? Өзүңүздөрдөн болдубу же жетишпегендер болуп калдыбы? Кимдир бирөөгө кайрылууга туура келдиби? Себеби техника деген техника баарында боло берет. Ушул жаатта эмне айтасыңыздар? Мен мындай баштайт элем да. Биринчиден каттоочулар жөнүндө жанагы сиз биринчи суроо бербедиңизби? Биз болбой калсак кетсе болот деп. Ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элем да, ошо каттоочу кайрылып аткан адамга ыраазычылык билдирип, себеби ал өзүнүн граждандык позициясын көрсөтүп, мен катталат элем эле деген сөздү айтып атат да. Анан алдын ала чуркап айтат элем, баардык граждандарды, биздин кыргыз элинин граждандарын өзүнүн граждандык позициясын көрсөтүп, каттоодон өтүүгө баягы сурайт элем да, өзүбүздүн каттоодон өтүүгө. Анан эми жанагы каттоочулар боюнча ар бир азыр каттоо өзү баягы электрондук болуп аткандан кийин ар бир каттоочунун өзүнүн үйгө келе турган болсо өзүнүн бейжиктери бар. Ал жерде сүрөтү чапталган QR коду бар. Эгерде ал мисалы шаар жеринде, өзгөчө шаар жеринде болот да, эгерде ишенбесе ошол QR кодду сканер менен карап көрсө ал чыгып калат өзүнүн маалыматы. Ал эми каттоонун өзү 10 күн жүрөт. Ушундай жанагы бизге кайрылып аткан телекөрүүчүдөгүдөй болуп, эгерде каттоочу барып аны каттамайынча катташ керек, анан жок болуп калса өздөрү баягы даректерин айтып, же болбосо билдирме калтырып, билдирмеге чалып, мен бүгүн болом, бул күнү келип бериңизлер деп өзүнүн баягы граждандык позициясын көрсөтсө, өзүнүн мамлекеттин өнүгүшүнө дагы өзүнүн кичине болсо да салымын кошот деп ойлойм. Жана компьютер технологиялар боюнча бул боюнча мен маалымат бере кетейин. Биз ошо каттоочуларга толук түшүндүрмө берип, 5 Android'дан жогору деп өзүнүн уюлдук телефону менен азыр иштеп атышат. Биз андай уюлдук телефон алып бере алган жокпуз, же планшет алып бере алган жокпуз. Анан ноутбуктар болсо БШК тарабынан алым келинген. Азыр бизде толук кандалардын баары иштеп атат. Инструкторлор ноутбук менен, калган каттоочулар болсо өзүнүн өздүк уюлдук телефон менен жардам берип атат. Аягы 084-ден бүткөн көрөрманыбыз сурап атат. Биринчиден республикалык статтын төрагасынын орун басары Шокенов Бакыт мырзага ишине чоң ийгиликтер болсун, ар дайым ден соолугу чың болсун, элдин кызматын кылып жүрөбүз дейт. Менде мындай суроолор болуп атат дейт. Биринчиси, электрондук каттоолор менен катталсам болобу дейт. Өзүм эле электрондук каттоого кошулуп катталып койсом болобу дейт. Мындай деп айтат элем, эми ал башка мамлекеттерде ошондой өзү катталган эме баягы каттоолор жүрөт, бирок биз ал азыркы учурда биз жанагы мобилдик тиркеме менен, телефондор менен ал жерге өзүбүз биз симкаларды берип, атайын симкалар. Ал эми жана сиздин башында купуялуулукту сактоо үчүн ал интернетке кошулганда ошол глобалдык тармакка чыгып кетпеш үчүн, маалыматтар тарап кетпеш үчүн ошондой атайын сактала турган симкалар берилгенде, анан ар бир адам өзү азыр мындай өз электрондуу өз каттоодон өтө албайт. Каттоочу барып каттап кетет. Экинчи суроосу мындай экен, чынында бул көрөрманыбыз патриот окшойт. Жергиңиздеги чет мамлекеттик жарандарды да катталабы? Катталса алар кандайча катталат дейт. Каттоо бланкалары өзү 5 формадан турат. Негизи 5 формадан турат. Ал жерде 40тан ашык негизги суроолор бар. Ал жерде мисалы мен майдалап токтосом, биринчи формада болсо ошо үй чарбалардын мүчөлөрү катталат. Экинчиси болсо ошол калк жөнүндө маалыматтар турат. Анан жана сиз айтып аткан биз быйылкы каттоонун бир өзгөчөлүгү формат 4 дегенди киргиздик. Ошол жерде жанагы сиз айткан суроолорго 1 жылдан ашык убактылуу жокторду чыгып кеткендерди каттайлы деп чечтик. Андан сырткары баардык убактылуу жашап аткандар, убактылуу 1 жылга чейинки жоктор, ушундай баары катталат да. Биз ошон үчүн жанагы калып калбай баарыбыз өзүбүз дагы позициябызды көрсөтүп катталууга
кызыктар болуш керек да. Бул жерде эч катталдың деп эч акча алынбайт. Өзүнүн эле граждандык милдетти көрсөтсөк жакшы болот. Дагы бир жагдай мынакей эмне дегенде дагы ар бир бүгүнкү күндө баягы коронавирус коркунучу өлкөбүздө сакталуу. Демек, бүгүнкү ушул иш-чарабыз массалык ээ болуп жаткандан кийин кандайдыр бирден да саламаттыктын сакчылыгында да болушубуз керек, коопсуздук чараларын көрүш керек да. Ушул багытта дагы эске алынды. Мына биз бүгүн байкадык, тиешелүү керектүү нерселер менен баары тең жабдылган экен. Каттоочулар эми андай болсо дагы эмне мындай коопсуздук чаралары каралды? Жанагы пандемия болуп, андан кийин жанагы коронавирус дартына байланыштуу стат комитети тарабынан баардык каттоо персоналдарына керектүү маскалар, антисептиктер, кыскасы баардык СИЗ деп коет, ошо средства индивидуальной защиты орусчасында. Ошонун баарын камсыз болунду. Андан сырткары коопсуздук маселелерди атпайсызбы? Жанагы министрлер кабинетинин 228 токтомдо ар бир министерствого, ар бир жанагы жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, ошол эле стат комитетке жазай турган жумуштар, аткара турган иш-чаралардын баары бекитилген. Ошол эле сиз айткан каттоочунун коопсуздугу боюнча бул болсо ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Бул тиешелүү облустук деңгээлде да, райондук деңгээлде дагы, республикалык деңгээлде да бул иш-чаралар жүрүп жатат. Алар ар ким кайсы жумушу, ошол эле өрт коопсуздугу жана башка маселелердин баары ошол мекемелерге бөлүнүп берилген, аткара турган иш-чаралар. Бул эми ушул иш-чаранын баары тең баягы тиешелүү министрликтер менен биргеликте макулдашылган да, же макулдашылган токтом негизи. Макулдашылып, жана мен башында айтып өтпөдүмбү, республикалык комиссия бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орунбасары. Дайыма ал жерде комиссиянын отуруму өтүп турат. Ал бир жерде ар бир министерство, ар бир ведомстволор өзүнүн жазып аткан иштери жүктөлгөн, протоколдор бар, баары мындай билбей калган министерство неме жок да, бүт. Бул боюнча Нарман мыйгармак өкүлүнүн дагы буйруктары чыгып, көчөгүнү мына штаб болду өтүп, штабтын төрагасы Садыр Адыл Солтоевич менен биргеликте баардык чаралар көрүлдү. УУНун начальнигине жана РОУдун начальниктерине, ГОУдун начальниктерине тапшырма берилди. Андан сырткары медицина тармагына дагы тапшырма берилди. Бүт толук кандуу азыркы күндө иш алып барышында. Ар бир айылда бирден медсестра коюлган, ошондой эле участковый коюлган. Биздин шаарда болсо, биздин зданияда ГОУдун сотрудниги жана медсестралар турат. Аягы 431 менен бүткөн абонентибиз өзүнүн суроосун узаткан экен. Билимбек Дүйшеналиевич, эл каттоо өнөктүгүнө бир нече айдан бери кызуу даярдык көрүп жатасыздар. Эмгегиңиздердин акыбети айтсын, эл каттоо жогорку деңгээлде өтсүн. Мында сиздин чоң эмгегиңиз бар деп белгилеген экен, ошондой эле суроо берген экен. Нарын облусунун бир топ аймактарында жаңы конуштар пайда болду. Көпчүлүгүнүн тиешелүү документтери жок. Аларды кандай тартипте каттайсыңар дейт. Бул боюнча госрегистр менен макулдашылып, документи жок болсо дагы баягы картага түштү дарекежи боюнча. Ошонун негизинде дарекежи менен катталат. Дагы бир суроо берип атат. Аягы 886 менен бүткөн абонентибиз алыс жерде жүрүп катталса деле боло берет дейт. Менимче баягы чет өлкөдө миграцияда жүргөндөр сурап атса керек. Чет өлкөдөгү мигранттарды эми катталсак болот. Жана жогоруда Бакыт Кубанычбек айтып кетти. Bir жылга чейинки, bir жылдан сырткы аркылары катталат деп айтылды. Эгерде ошол учурда отпускага чыгып, bir жылдын ичинде келип, туугандарына келип кетип атса, баягы туруктуу калктын эсебине каттала берет. Анан Кыргызда жакшы сөз бар. Алгандын бермеги бар деп. Ушул өнөктүккө мына сизге сырттан баягы активисттер деп коелучу. Каттоочулар тартылса да, ошолорго акыларын төлөп берүү жаатында маселелер жок болду деле. Төлөп берилиби, кандай чечилип атат? Бардыгына маселе чечилген. 7656 сомдон каттоочуларга, 8756 сомдон инструкторлорго толук кандуу чечилип берилген. Өлкө боюнча. Өлкө боюнча ошондой да, жанагы
жогоруда айткан токтомдо каралган бул. Бардык жана координаторлор дагы, инструкторлор дагы, каттоочулар дагы акы төлөнүп иштейт. Аягы 255 менен бүткөн абонентибиз суроо жатат. Статистика кызматкерлеринин иштерине ийгилик каалайм. Ден соолукта болбо. Эл каттоону жогорку деңгээлде өткөрүү алууңуздарды каалайм дейт. Менде бир суроо бар дейт. Учетум нарында, бирок Бишкекте иштейм. Кандай болуп, каяка катталышым керек? Бишкекке же Нарангабы? Рахмат дейт. Бул негизи эле эл каттоодо мен негизги бир нерсесин айтайын деп атам. Барган каттоочу барган учурда ал жерде мисалы туулгандыгы, кайсы жылы туулган, кайсы күнү төрөлгөндөрүн сурайт. Бирок бир өзгөчөлүк биз документ талап кылынбаган каттоо болот. Ошол эле турак жай фондуна дагы оозунан кандай айтылса, ошондой каттоо болот. Принциби ушундай да. Каттоону оозунан кандай айтылса ошондой. Документ талап кылынбайт. Эч ким талап кылбайт. Бул боюнча мен да айта кетейин. Эгерде өзү сырттап алып, бияктан ата энеси каттатып койсо болот. Бирок ал ошо сыртта болсо, мисалы Бишкекте болсо, Бишкекте ошол жакта каттоочулар барса, мен Нарынга катталдым деп койсо болот да. Азыр ушул көптөгөн суроолордун арасынан бизге да тиешелүү суроо бар экен. Урматтуу Нарын телекөрсөтүүнүн журналисттери, качан райондун акимдерин чакырып телевидениеге чыгарасыздар? Суроолорубуз бар дейт. Урматтуу көрөрман, сиз буга чейин биздин телекөрсөтүүлөргө канча назар салбасаңыз керек. Биз буга чейин дээрлик биздеги бардык райондордун акимдерин эфирге алып чыгып, ошо өздөрү жетектеген райондун социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча, социалдык маселелер боюнча биз түз эфирлерди уюштурганбыз. Биз бул эфирлерибизди маал-маал менен уюштуруп турабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабай, дайыма биздин экран алдында болсоңуздар, маалы келгенде сөзсүз түрдө биз ушул райондун акимдерине дагы өзүбүздүн студиядан орундарды беребиз. Урматтуу биздин студиянын бүгүнкү меймандары мына бизге бөлүнгөн убакыт дагы өзүнүн соңуна чыгып бара жатат. Анан биздин ушул актуалдуу программасынын жакшы салты бар. Көрсөтүү соңунда меймандарыбызга эркин микрофон сунабыз. Мындай мүмкүнчүлүк сиздерде да бар. Эл журтка эмне айтар элеңиздер? Биринчиден эми мына бүгүн 25 мартта эл жана турак жай фондунун каттоого өттүк. Мен бир элге эле бир кайрылып кетет элем да. Өзүбүздүн граждандык позициябызды көрсөтүп, каттоочу барабы, барбайбы, өзүбүз катталууга ниет кылып катталсак, жана башында айткандай, кичине болсо да өзүбүз салымыбызды кошкон болобуз. Баардыгыңыздарды каттоодон өтүүңүздөргө чакырам. Билбек мырза. Урматтуу Тегир Толук агайын туугандар, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн ошо эл жана турак жай фондунун каттоо старт алды. Сиздерден көптөн көп суранарыбыз, баардыгыңыздар активдүү катышып, өзүңүздөрдүн жарандык укугуңуздарды коргоп, бизге бир толук маалымат берип, жакшы бир деңгээлде катышып бериңиздерди өтүнөм. Бул жерден туура эмес түшүнүктөр болбош керек. Башында да айттым, кайрылууда да айтып атабыз, коммуналдык услуга, жанагы пособия, тик буларга эч кандай тиешеси жок. Туура кабыл алыңыздар. Бул купуялык сиздер берген маалымат толук сакталат. Жогоруда Бакыт Кубанычбекович да айтып кетти. Мына ушул эч кандай документ суралбайт. Только сурамжылоо жолу менен суралат. Ал жерде фамилияңыз да катталбайт, фамилияңыздар да катталбайт. Только сиздердин атыңыздар катталат, курак жашыңыздар. Мындан эч өзүңүздөр бир туура эмес пикирге алдырбай, жакшы бир маалымат берет деген ишеничтемин. Эмесе биздин студиянын бүгүнкү урматтуу меймандары, биз сиздерге ушул атайын убакыттап бизге маектешүүгө келгениңиздерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ылайым эле ошол өнөктүгүбүз ийгиликтүү өтүп кетсин. Ал эми сиздердин ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө бекем ден соолук кааламакчыбыз. Урматтуу Теңир Толук көрөрмандар, ушуну менен бүгүнкү биздин актуалдуу маек программасынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктабыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Бөлөкбай Шеремов болдум. Кайрадан көгүлдүр экран аркылуу жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.